Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Баткендеги чек ара жаңжалы учурунда жабыркаган кыргызстандык 4 жаран облустук ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыкка оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Залкар Бекмуратов билдирди. Анын айтымында кайрылгандардын экөөсүнүн баш мээси чайкалып, экөө жеңил жарат алышкан. Баткен районунун Көкташ айылы менен Тажикстандын Чорку айылы чектешкен аймакта 3 августта кыргыз жана тажик жарандары жаңжалдашкан. Ага бир топ күн мурун Тажикстан Көкташ айылынын көрүстөнүнө барчу жолду жаап салганынан нааразы болгон кыргыз жарандары Тажикстан айылына кеткен сууну бууп салганы себеп болгон. Республика Ата журт партиясынын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов менен Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын чыры бүгүн Бишкектин Сверлов райондук сотунда каралат. 17 июнда Жогорку кеңештин жыйынында Карамушкина Адина Турдубаева аттуу жарандын курулуш бизнесин Өмүрбек Бабанов тартып алганын билдирген эле. Бабанов депутаттын айтканын куру доомат деп атап, сотко кайрылаарын айткан. Каракол шаарында жубайы менен уруша кеткен айдоочу катуу ылдамдыкта унасы менен баратып, бакты сүзүп, өз өмүрүнө кол салган. Бул тууралуу Турмуш басылмасы билдирди. Хондай Адисе үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу атайын Караколдогу Иса Гучуков атындагы айланып өтүүчү жолго чыгып, унаны катуу айдай баштаган. Ал атайын бакты сүзүү үчүн унааны оңго бурган, натыйжада унаа жарактан чыкты, бирок айдоочу жабыркаган жок. Окуя болгон жерге жол кайгыл кызматкерлери барган. Бул арада электр энергияга болгон жаңы тариф күчүнө кирди. Ага ылайык электр энергияга болгон баа 7 тыйынга кымбаттады. Август айынан тартып керектөөчүлөр 700 киловатт саатка чейинкисин 77 тыйындан, андан ашык колдонгондор 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Өндүрүштүк ишканаларга 2 сом 24 тыйындан болду. Бааны көтөрүү энергетикалык каатчылыктан чыгуу жолу катары ишке ашырылып жатат. Бирок талдоочулардын баамында тарифти кымбаттатуу менен абалды жөнгө салууга болбойт дешүүдө. Темага кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунова токтолот. Кыргызстанда электр энергиясына болгон жаңы тариф 1 августтан баштап күчүнө кирди. Эми 700 киловатт саатка чейинкиси 70 тыйындан, андан ашык колдонгондор 2 сом 16 тыйын төлөшөт. Чарбачылык абоненттери үчүн 2 сом 20 тыйын, өндүрүштүк ишканаларга 2 сом 24 тыйындан болду. Тарифтин негизги өзгөрүшүнүн себеби бул токтогул суу сактагычынын суунун көлөмүнүн аздыгына байланыштуу, жана ошондой эле электр энергиянын сатып алуу баасына тийиштүү болуп жатат. Күз-кыш өнөкөтүндө дагы эгерде электр энергияны Казакстандан сатып ала турган болсок, ал токтогул суу сактагычынын көлөмүнө да жараша болот. Эгерде электр энергия жетиштүү болсо, бул тариф кыш боюнча кала берет. А эгерде Казакстандан сатып ала турган болсок, өзгөрүшү мүмкүн. Октябрдан майга чейин бийик тоолуу райондордогу керектөөчүлөр 1000 киловатт сааттан ашкандан кийинкисин 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Бул тоолуу аймактагылар үчүн кыш мезгилине карата жеңилдик болуп саналат. Бирок айрым жарандар жарыкка болгон баанын көтөрүлгөнүнө нааразы. Алардын айтымдарында жаңы тариф элдин капчыгына туура келбейт. Суу, энергия сөзүдө баарын болуп туруп, андан кийин тиги кылгандар бул жакпайт эч кимге. Себеби баары өзүбүздөн, андан четтен сатып алсак, жетпеген жерине жеткирип алсын, ошо кимге керек. Туура келбейт го менимче, бардыгына финанс тараптуу караса жакшы болот эле. Кымбаттаганда туура. Айласынан жагабыз, кантип жакпайбыз. Жагышы жагабыз, дагынан эле ошол кризиске байланыштуу бүт баардык нерсени карайбыз да, экономикага аракет. Талдоочулар элде бүдөмүк жаралбашы үчүн электр энергиясынын өндүрүлгөн баасын өкмөт ачыкташ керек эле дешүүдө. Анткени жаңы тариф иштелип чыккан наркынан кымбат болушу мүмкүн. Экономикалык серепчи Эркин Абдыразаковдун айтымында, ушул күнгө чейин өкмөт же энергетика министрлиги бул боюнча маалыматты бере элек. Ал энергетика системасында бирдиктүү саясаттын жок экенин көрсөтөт дейт. Элдин көзөмөлүнө койгондо, мындан дагы жоготуулар азаят, техникалык, коммерциялык деген. Мына техникалык жоготуу болушу мүмкүн. Коммерциялык жоготуу деген бул дүйнөлүк практикада жок. Бул өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө иштейли, биз да кошумча нагрузка бололу деп эле отуруп алып атышат да. Мына ошондон кетмейин сайын. Баягы ортомчу кичинекей компанияларды таптакыр жоготуп, мамлекет өзү көзөмөл кылып, өзү баягы керектөөчүлөргө сатмайын сайын бул
болбойт. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, кыш мезгилине чейин токтогу суу сактагычына тиешелүү деңгээлде суу топтоодо кыйынчылык болот. Ага байланыштуу Кыргызстан быйыл Тажикстандан 500 миллион киловатт саатка чейин электр энергиясын 2,5 центтен сатып алат. Бааны көтөрүү энергетикалык каатчылыктан чыгуу жолу катары ишке ашырылып жатат. Бирок талдоочулардын баамында тарифти кымбаттатуу менен абалды жөнгө салууга болбойт. Сөз түрдө КЭСтерге инвестиция тартмайын сайын тарифтин эсебинен эле жаңылайбыз деген бул болбогон сөз. Ортомчуларды жоготуп, анан ички резервтерди көбүрөөк пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана элге туура ачык адаан айтып, мындай саясий оюндарга катышып заигрывать этпеш керек да. Бул өзү сөз түрдө революцияга же толкундоолорго, нааразычылыктарга алып келери бышык. Электр энергиясына болгон тариф 1-апрелден тартып 70 тыйындан 84 тыйынга чейин көтөрүлүшү күтүлүп жаткан. Андан соң 1-июнга, кайра августка жылдырылган болчу. Өкмөт электр энергиясын жана жылуукка болгон тарифти 20%га көтөрүүнү чечкен. Бирок президент Алмазбек Атамбаев тарифти кайра карап чыгууну сунуштап 10%га көтөрүлдү. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак. 2 август күнү куралдуу күчтөрдүн абадан коргонуу күчтөрүнүн тиг учактары менен Баткен облусунан учуп, Лелин чокусуна чыгуу маалында каза тапкан 3 орусиялык Баткен жана Баткен облусунун Кадамжай районунда каза болгон польшалык 1 альпинисттин сөөгүн алып кетишти. Бул тууралуу башкы штабтын маалыматтык камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Башкы штабтан эскертишкенде 2015-жылы Кыргыз Республикасынын коргоо күчтөрүнүн абадан коргонуу күчтөрү 10дон ашык жолу учууларды ишке ашырган. Бул иш-чаралардын натыйжасында 26 адамдын өмүрүн сактап калышкан, ошондой эле ар түрдүү кырсыктарда каза тапкан 8 адамдын сөөгүн алып кетишкен. Негизинен көп учурда спортчу альпинисттерди куткарышат. Ош облустук жана Ош шаардык сотунун милициясынын жол кайгыл күзөт жана участкалык кызматкерлери аттестациядан өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Ош облусундагы жана шаарындагы 700гө жакын кызматкерлер аттестацияга катышат. Аттестациялык комиссия ички иштер министринин жана жарандык коом өкүлдөрүнөн түзүлгөн. Ал 10 августка чейин аяктары күтүлүүдө. Кыргызстанда 9 балга жеткен жер титирөө болушу мүмкүн. Эң эле кооптуу аймак болуп, Баткен менен Ош облусунун Тажикстан жана Кытай менен чектешкен жерлери саналат. Бул жерде зилзала күчү 7-9 балга чейин жетиши ыктымал. Үстүздөгү жылдын экинчи жарымында республикада күчү 9 балга жеткен жер титирөө болушу мүмкүн экенин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий сайты жарыялайт. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун болжолунда сейсмологиялык кооптулук бүтүндөй өлкө аймагында сакталат. Эң эле кооптуу аймак болуп, Баткен жана Ош областарынын Тажикстан жана Кытай менен чектешкен жерлери саналат. Бул жерде 7-9 балга жеткен жер титирөө болушу мүмкүн деп айтылат билдирүүдө. Андан кийин түндүк Тянь-Шань, негизинен Ысык көл жана түштүк Фергана аймактарында жер титирөө ыктымалы жогору жерлер экени маалымдалды. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылган. Ал үчүн ынтымак чекип KG сайтына чакырам. Мен болсо сиздер менен коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.